Баткен шаарында 40 жылдары турак жай маселесин чечүүгө багытталган ири курулуштардын бири ишке ашырылууда. Асман Резиденс 1-2 жана 3 турак жай комплекстеринде миңдеген батирлердин курулушу уланууда. Учурда курулуш аянтчасында иштер үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Адистердин айтымында объект белгиленген графиктен артта калган жок. Бардыгы мына айтканда Асман 1де азыр 60-70% болуп калды. Асман 2 дагы 60-70%га жетип калды. Буюрса Асман 3дүкү 70-80% болуп калды. Буюрса мына Асман 1ден бир 17 блогуну жылдын аягы 4-кварталга берилет. Анан Асман 3 дагы планда жылдын аягы чейин бүтөөр алында турат. Бул 2024 сентябрь айларынан башталган. Ошолдон бери жумуш иштеп атабыз. Азыркы учурда бизде жумуштун толук бүт бардык түрлөрү жүрүп жатат. Бул жерде бизде полный инженерлер, технадзорлор текшерүү алдында бүт жумушту поэтапно текшерип, кийинки жумушка уруксат берилүү менен жумуш жүрөт. Ар бир материалдын качествосы, бетондун, арматура жана газоблок бүт бардык материалдар ар бир этапта лабораториядан өтүп турат. Өзүбүздүн биздин гос лабораториялардан. Ал жактан протокол келип, анан дальше жумуштар уланат. Жаңы турак жайларга кызыгуу чоң. Биз сурамжылаган жарандардын арасында ипотекалык кезекке тургандар да, тура элек жарандар да кездешти. Айрымдары курулуштун аяктоосун күтүп жатышса, башкалары жакынкы күндөрү документ тапшырууну пландап жатканын айтышты. ГИКке бартер алуу үчүн мен кезекке турганмын. Менин кезегим 400, эсимде жок, бир нерсе болуп жазылгам. Жок, учетке туруп атам, мен өзүм үйүм бар. Кече жаңылыктардан көрдүм. Ичи вообще зор болуптур. Срокторуну караң, тез эле бүтүп атат. Пока тура элекмин, бирок турам деген ой бар. Муну алган менен биз өмүрүм полный эле өтүп кетиш керек болуп калат да. Төлөш өтө кыйын. Ага жараша бизде мисалы айлык зарплата деген стабильный неме жок да, анда бул кезекке турбадыңыз белейчи? Жок, кезекке жок. Соц тармактардан уктук, мамлекеттик кызматкерлерге 8-4%-тен. Жогору бизде үй жай болгондуктан бизге эми болбойт. Келечекте балдарыңыздарга деп. Бирок ооба. Өз карашыбыз жакшы болуп атат. Баткенге ошончолук курулуп калса, эл үчүн жакшы болот. Кезекке турабыз, Кудай кааласа. Жок, эми сүйлөшөбүз да, эми кезекке туруп. Азыр сүйлөшө элекпиз, эми сүйлөшөбүз. Балдарга үй алышым керек. Балдарым чоңойду. Эми жылы көбүрөөк болсо жакшы да. Сизге жакшы болот. Бизге эми кичине иштеп төлөйбүз да, эми. Биз устачылык кылабыз өзүбүз. Жок, маалымат алган жокмун. Балдарым барын эле үй барчы, Кудайга шүгүр. Неберелерге эме келгенде турарбызчы. 3 комнаталуу үй бул. Кухнясы, бул детский, бул жак мейманкана. Жерде ваннасы. Бул санузел, туалет. Тургундардын арасында батирлердин бөлүштүрүлүшү боюнча ар кандай пикирлер дагы бар. Ошондуктан бул маселе боюнча тиешелүү мекемелердин өкүлдөрүнө суроолорубузду узаттык. Катардагы биринчи катарда тургандарга очередь менен катарда тургандар алынат да бар. Мугалимдерге Алар да эле чүчүк улак менен алышат да. Бюджетниктер бардыгы берет. Катардагы номерлер менен. Ошондой эле адистерден ГИК аркылуу батир алган жарандардын жер тилкесин алуу укугу тууралуу дагы маалымат алдык. Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдары боюнча 32-статьянын негизинде ар бир жаран Кыргызстандын бүткүл аймагында бир жолу мамлекеттен турак жай үчүн бекер жер алууга укуктуу. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан ГИКтен турак жай үчүн жер алып, аны өзүнө каттаткан болсо, мамлекеттен токтом менен жер алууга укугу чектелип калат. Демек, учурда Баткенде турак жайга болгон суроо талап жогору бойдон калууда. Ал эми жаңы комплекстердин пайдаланууга берилиши жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн маанилүү окуя болору күтүлүүдө.